Биринчи астын тазалайбыз, жана кирдин баарын кетирип. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Манас Досанов 5 жыл чет өлкөдө кийим тазалоочу жайында эмгектенген. Ишин бут кийим тазалоодон баштап, бул жаатта жакшы тажрыйба топтоп келген. Манастын Орусиядагы кыйын күндөрү аны жумушка бышырып, такшалган адис болууга үйрөткөн. Ал эми 2020 жылдан бери тууганы менен биргеликте Кыргызстанга чакан кийим тазалоочу жайын ачышкан. Андагы тейлөө кызматтарын өздөрү аткарышат. Манас бүгүнкү күнү да өз мекенинде көбүнчө бут кийим тазалап кызмат көрсөтөт. Бут кийим тазалоо дегенде эми бизде Кыргызстанда көп эле жана ар намустуу болушат дагы. Анан уялышы мүмкүн да ошол нерседенчи. Ал жумуштун эми уятуу болбойт. Химчискада обувь жуудум и жана кожаный курткаларды, дубленкаларды, шубаларды, анан кийинки эмем жана обычный кийимдерди да полный жууганды үйрөндүм. Мен негизинен айтканда ал жакта жүргөндө тажрыйба чогултуш үчүн кетти да. Менин өмүрүм мындай айтканда 5 жылдык өмүрүм тажрыйба чогултуш үчүн кетти. Анан карантин болуп калды. Карантинден кийин эмне кылышыбызды билбей, чогулткан акчабызга ошо иштелген оборудованиялар сатып алдык дагы. Бул жака келип, өзүбүз Кыргызстанда ушул жумушту кылайлы дедик. Ушул жакта эле тамак ашыбызды табып дегендей. Анан биздин да ал жактан үйрөнгөн тажрыйбабыз, анан ишибиз, жумушубуз бул жакта элге кызмат кылсын деген ой менен бул жака келип, бул жактан ачып, азыр элге кызмат көргөзүп атабыз. Бут кийимди жаңы сатып алганбыз деди кардар. Үйдөн жана биринчи жана асфальтта смола дейт го. Ошону тепселеген экен, ошондон кийин үйгө келип машинкага салган алар деле. Ошол машинкада айланып жатканда могу полный жанагы смола бут кийимдин баары жогуна жуккан да. Эми могунда кетирген аракет кылабыз биз. Могул даяр болгон бут кийимдер, могуларды уже клиент. Каарманыбыз кесиби боюнча электромеханик. Бирок ал өзү көзү жетип иштеп калган кийим тазалоо ишин улантып, Кыргызстандагы тейлөө кызматтарын жакшыртууну максат кылат. Азыркы күндө биз бут кийимдерди кол деле жууйбуз. Москвада деле ошо колдо жууганбыз. Азыр ошо бут кийим жууган өзүнүн атайы аппараттары чыккан. Ошол аппараттарды мүмкүнчүлүк болгон болсо сатып алганга даярбыз. Ошого каражат чогултуп атабыз азыр. Бир жерде эмгектенип жаткан 3 тууган кандай кызмат болбосун аткара беришет. Алардын ортосунда атаандаштык эч качан болбойт. Алар кийим, бут кийим жана үй тиричиликке колдонулган баардык кездеме булгары түрлөрүн тазалашат. Мен азыр окуйм, акыркы курс, окууну бүтүп, окуудан чыгып келип жардам берип, иштеп, колдон келишинче жардамды берем. Постановкалар жазам. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.